Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп Кыргыздын чыгаан уулу Исхак Разаков айткандай. Бүгүнкү күндө биз жашап жаткан коомду таза жана кооз сактоону калаган Жаштар өкмөтү үстүбүздө жылдын 19 март күнү Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн жана бала бакчалардын алдындагы балдар аянтчыларын кооздоп, шаардыктардын баталарын алышты. Жаш биздин жигиттердин кылып аткан ишине ушунчалык чоң кубанып атам. Муну Кыргызстанды көтөрүп кете турган ушу биздин ушул келечеги ушул силердиңер да. Ошондуктан мындан аркада ишиңер ийгиликтүү болсун, орто жолдо калбай, ишиңерди улантып, Кыргызстанды өнүккөн күчтүү мамлекеттердин катарына кошот деп ишенип кете алам. Рахмат балдар силергечи. Жаштар өкмөтүнүн активисттери алгач Борборубуздун Сүйүнбаев жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишиндеги номер 222 жана номер 13 көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы балдар аянтчаларынан башташты. Элге кантип эмгек кыларын билбей, аз да болсо жардамыбыз тийсин деп өз ыктыяры менен келип кошулуп жаткан студенттер да болду. Көп түкүрсө көл болот дегендей жаштар жапырыла ишке киришип жатышты. Бул аткарылган иштерге ыраазы болгон тургундар өз ыраазычылыктарын жашырышкан жок. Жаштар өкмөтүнүн абдан ыраазычылыгымды билдирип кетким келет, себеби дегенде жасалып аткан иштери бул ар бирибиздин көзүбүзгө илинип, ар бирибиздин бир немебизге жетип атат. Ошондуктан жаштар өкмөтүнө каалоорум мындан дагы көп демилге баягы күч кубат дегендей мындан дагы көбүрөөк иштерди жаратса, жаштар көп нерсеге жетишет да. Бул биздин республикада кичине ушул отрасль кичине бир аз аксап келат эле. Азыр өзүм көрүп абдан кубанычтамын. Жаштар өздөрү инициатива берип, өздөрү иш алып жүрүшүп ушундай чоң жардамдарды берип атканына биздин эл абдан эле ыраазы болот деген ойдомун. Жаштар аталган жердеги сырдоого муктаж болгон олтургуч, силкинче көңдөнгөн бир топ нерселерди сырдап болгон соң, шаардык номер 66 балдар бакчасына барышты. Ал жерде Жаштар өкмөтүнүн демилгесин колдоп, Сен жалгыз эмессиң коомдук өнүктүрүү фондунун балдары, кыздары жана Комуз ТВ телеканалынын журналисттери келип күтүп турушкан экен. Алар биргеликте балдар бакчасын кооздоого киришти. Жаштардын демилгесине кызыккан жалаң гана кыргыз жаштары болбостон, Борбор калабызга чет мамлекеттерден келип окуп жатышкан чет элдиктер да толуктап. Алардын катарында Пакистандан келип окуп жүргөн Мустафа Давар да бар. Ал өз сөзүндө төмөнкүлөргө токтолуп өттү. मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बच्चों के स्कूल में रंग करने के लिए। एक दौर में मैं भी Мен Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Жана ошондой эле бүгүнкү иш-чарага мен кубанып катышып жатам. Жаз келди. Жазында баардык гүлдөр ар түркүн түстөргө ачат. Ошол сыяктуу эле балдардын аянттарын жаз алды менен сырдап чыгуу эң жакшы жөрөлгө. Мен да бир убакта жаш болгомун. Мага ачык түстөр жаккандыктан бул түстөргө боёгонума кубанып жатам. मैं चाहता हूँ और आप सबको बाहर का मौसम बहुत मुबारक हो। Ал эми мындай иш-чарага кубанган балдар бакчасынын мүдүрү бизден эч кандай акча албай, сырларын өздөрү алып келип, сырдап берип жатышкан жаштарга аябай чоң ыраазымын дейт өз сөзүндө. Ушундай жаштар өкмөтүнүн кыймылы түзүлгөн экен. Бизге келип, жаштар бул уюмдун мүчөлөрү өздөрү келип сунуш киргизишти. Ушул балдар ойногон аянтчаны бала бакчадагы краскалап, кооздоп, азыр как раз жаз балдар эшикке прогулкага көбүрөөк чыгып ойнош керек. Балдар ойногон аянтчылар коозураак, ар түрдүү түскө боёлуш керек. Ошого жаштар өкмөтүнүн кыймылынан Дайырбек Орунбеков келип сунуш киргизди. Биз макул болдук. Абдан кубанычтабыз. Бул уюмду биз аябай колдойт элек. Бул аткарылып жаткан иш-чара тууралуу Жаштар өкмөтү кыймылынын активисти Дайырбек Орунбеков өз сөзүндө мындай иш-чаралар биздин алгачкы гана иштерибиз. Мындан ары да ушул өңдөнгөн алгылыктуу иштерди аткара бермекчибиз дейт. Жаштар өкмөтү кыймылы шаар тургундарын тазалыкка чакыруу, ар жерге таштанды таштабай, ушул өзүбүзгө жашаган жерибизге жакшы тазалык, жакшы шарт түзөлүү деген максатта ушундай ишембилик жарыя кылганбыз.
Бул негизги максат таза шаардан таза коомго өтөлүү дегендей негизде уюштуруп жатабыз. Биздин демилгени колдоп бүгүн Сен жалгыз эмессиң кайрымдуулук фондунун кызматкерлери, Комуз ТВ телеканалынын кызматкерлери, андан сырткары мына дагы бир жакшы жөрөлгө катары мына биздин башка улуттагы ордош элдердин студенттери да келип бизге кошулуп ишенбилигибизди колдоп атат. Бул биздин жаштар өкмөтү кыймылы ушу тазалыкка чакыруу максаты менен жеке эле бул Кыргызстандагы кыргыз жаштарынын ынтымагын чыңдоо эмес, Кыргызстанда жашап аткан бардык улуттардын ынтымагын чыңдоо максатында ушундай жакшы бир негиз болуп калат деген ойдомун. Буюрса биздин ишенбилик дагы мөөнөтсүз улана берет. Жакшы ниет жарым ырыш демекчи, жаштар өкмөтүнүн жакшы ниет менен аткарып жаткан бул иштери жана ушул сыяктуу өлкөбүздө күйүп бышкан мекенчил жаштарыбыз көп болсо, өлкөбүз өркүндөп өсө бермекчи. Спасибо молодежной организации, то, что покрасили нашу площадку. Это здорово. Спасибо вам, что покрасили нашу великолепную площадку. Ну опять.